Тарых жана маданият жылынын алкагында улуттук сейттик балдар борборунун 80 жылдыгына карата Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министрлиги менен биргеликте балдардын жана өспүрүмдөрдүн улуттук сейттик борбору уюштурган 11-эл аралык чыгыштын балдары достошот аттуу балдардын чыгармачылык фестивалю Көгүлтүр көл жээгинде уюштурулду. Фестивалга өлкөбүздөгү белгилүү чыгармачыл балдар коллективдери жана Казакстан, Орусия, Индия, Кытай, Түркиядан балдар катышуу үчүн келишти. Катышуучулар фестивалга кандай даярдыктар менен келишти? Балдардын маанайы кандай? Сурап көрөлү. Жаш кыял! Абдан маанайыңар сонун го. Эмне бийди билесиңер? Кайсы бийди билесиңер? Кыргыз би! Негизи ушу чыгыштын балдар достошот фестивалине 6-чы жолу келип атабыз. Ошо балдардын баары аябай чоң бир ай даярдандык. Көп балдар менен тааныштык. Ар бир ансамблден башка мамлекеттен келгендер балдар менен аябай кубанычтуубуз. Бизге аябай жагып турат. Биз көп балдар менен тааныштык, аябай кубанычтабыз. Алар да бөлөк өлкөдөн келди. Биз өз Кыргызстандын бийлерин көрсөттүк. Алар дагы ар кандай бийлер менен келди. Бүт баарыбызга ийгилик, фестиваль жакшы өтсүн. Куттуктайбыз. Чет өлкөдөн жана борбордон келген балдар эс алуу үйлөргө жайгашып, бири-бири менен жакындан таанышып, оюн курушуп, өзгөчө кубануу менен фестивалдын ачылыш аземин күтүп жатышты. Бала жылмайса, аалам жылмаят эмеспи? Балдардын кубанычтуу маанайына өзгөчө нур чачкан аба ырайы дагы төп келип турду. Анда улуттар аралык ынтымактуулук менен биримдүүлүктүн пайдабалын бекемдөөчү балдар фестивалынын ачылыш аземине көңүлүңүздөрдү бурабыз. Коноктор жана биздин кадырман достор, 11-эл аралык чыгыштын балдары достошот фестивалына кош келипсиздер.
Фестивалга өлкөбүздөгү белгилүү чыгармачыл балдар коллективдери жана Казакстан, Орусия, Индия, Кытай, Түркиядан балдар катышуу үчүн келишти. Биз Токтогул районунан келип катышып атабыз биринчи жолу. Буга чейин катышкан эмеспиз. Биз үчүн аябай жакшы жаңылык болуп атат. Балдар үчүн стимул өзүнчө. Анткени биге мындай иримдерге өз күчтөрү менен өздөрү келишет. Мунага мисалы мектептегидей сөзсүз түрдө милдеттүү эмес да. Ары мындайча айтканда таланттуу балдарды бир эле жерден мындай чектелүү болбостон моундай жерге алып келүү өзүнчө бир буларга бир чоң стимул болду. Бул фестиваль мына бир күн менен гана чектелбестен ушу биздин эс алуу жайларында ар күн сайын болуп бүгүнкү күндөн баштап 5 күндүн аралыгында өзүнүн бир жакшы бир иш чаралар менен келген эс алуучуларга биздин шаарыбыздын тургундарына бир жакшы концерттик программаларды тартуулап бермекчи. Ошентип чыгыш балдары достошот аттуу фестивалдын ачылыш аземи ийгиликтүү жыйынтыкталды. Бул албетте фестивалдын алгачкы гана күнү. Алдыда балдар үчүн оюндар, тарыхый жерлерге саякат жана башка кызыктуу күндөр күтүп турат. Так, кыздар, подъем. Зарядка дайдаңылар, тургулар. Все, подъем. Выше ручки 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3, 4. Ура! Чмо погромче. 3, 4. Ура! И 7, 8. Раз, 2, 4, 5, 6, 7. Улыбаемся. 3, 4, 5, 6, 7. Балдар таңкы көнүгүүдөн кийин тамактанып болгон соң эки топко бөлүнүшүп, бир тобу Саймалташ тарыхый жайга саякат жасашса, бир тобу кемеге түшүп көл үстүндө эс алышты. Биз Талаш шаарынан Баластан балдарга билим берүү борборуна келгенбиз. Биз комузчулар, манасчылар, бийчилер болуп келдик. Биз аябай көлгө жакшы тоз алышты. Күнүнө дискотека барып, тамак аштар сонун, жатаканалар аябай жакшы экен. Мен азыр Саймалташта жүрөбүз. Саймалташ жөнүндө китептерден көп окугам. Бирок көрө электим, биринчи жолу келип көрүп атабыз. Аябай достор менен достоштук, көп дос таптык, жакшы эс алып атабыз. Саймалташка биринчи жолу келишим. Биякты телевизордан же ар кандай китепчелерден көрчүмүн да. Ошол бияка келип аябай кооз экен бияк. Ошол бизге жагып атат. Минтип көп деле кыдырып көргөн эмеспиз. Баарыбызга жакты. Ошол фестивалда ыр жанр боюнча келдим Нары шаарынан. Ошол Сейтек борборунун гимнин ырдайм. Ошодон бир куплет ырдап бере аласызбы? Макул. Көк асманым көкөлөтсүн, колдосун, келечекке тартуулаган олжосун, бала чака өнөрлөрүн өстүргөн, бактабайлуу балалыктын ордосун, Сейтек, Сейтек, бир борум, Сейтек, Сейтек, бору борум.
кечээки күндөн бүгүнкү күн жакшы дегендей, бүгүн аябай көл жээгинде аябай күн ачык болуп, маанайыбыз аябагандай жакшы. Чыгыш балдары достошот аттуу фестивалга келдик. Жылгир би ансамбль менен аябай жакшы даярдыктар болуптур. Биз азыр теплоходдобуз, Ысык көлдөгү Чолпон атанын круизиндебиз. Биякта болуш үчүн биз өтө кубанычтуубуз. Анан биз биринчи жолу фестивалга келип атабыз. Это биринчи чоң концерт болуп эсептелип атат да. Анан бизде 2 ансамбль кошулган. Бул фестивалда ибарат, анан кыргыз көчү ансамбльдери. Мен ушундай кооз өлкөдө жашаганыма жана ушул фестивалга катышып жатканыма абдан сыймыктанып жатам. Мына ушул 11-чи фестиваль өтүп жатып атат Ысык көлдүн жээгинде. Ушул өткөрүлгөн бардык фестивалдын акыркы 3 жолу өткөрүлгөн фестивалдын баары Кыргызстанда ушул Ысык көлдүн жээгинде өткөрүлүп атат. Бул дагы болсо ушул балдардын жайкы эс алуу мезгилинде эс алып, ден соолугун чыңдап, балдар менен достошуп, талантын өстүрүүгө чоң көмөк көрсөтөт деген ойдобуз. Биздин Манас ээри менен Манасчы кызыбыз бар, Бегимай деген. Ушундай ыйык жерде илгертен бери сыйынган кыргыз элинин жеринде Манас айтып койсунчу. Жылгынду кең, кол кең талас, жер сорусу турбайбы, муну жер деген адам тунбайбы, адыр жер экен, бөлүнгөн этчен төр экен, бөлөкчө бейиш жер экен, эчкиликтин каразо, көк тиреп каркайып, адырдан аркар коюлуп, адырдын чөбү союлуп, будурдан бугу коюлуп, будурдун чөбү союлуп, тектирден текке камалып, текенин жүнү сабалып, көрүдөн кийик топтолуп, текеси жүздөн топтошуп, жаткан экен кең талас, тоолорунда буллары, токоюнда чынары, эчтемесин аябай, дерген экен Кудайы, оролуп жөптөн жүрө албайт, бугу марал улагы, эңкеген жери будурмак, 3 кошойдун бөксөсү, өлгөнүнчө жазылбайт, муну көрбөгөн жандын өктөсү. Биз абдан кубанычтабыз, анткени биз көптөгөн мамлекеттен, региондордон келген досторубуз менен, коллегаларыбыз менен, өзүбүздө болгон бийчилер менен, ырчылар менен таанышып, абдан сонун күндөрдү өткөрүп жатабыз. Фестиваль абдан жагып жатат бизге. Фестивалдын 3-чү күнү таңкы саат 7. Күн сайын бул учурда балдар уйкудан ойгонуп, таңкы көнүгүүлөрүн жасашат. Көнүгүүнү балдар коллективдери кезек-кезеги менен уюштуруп, кечикпей бул көнүгүүгө активдүү катышкан балдарга уюштуруучулар тарабынан атайын упай берилет. Буга чейин Ак Шуула балдар хору жана Азия Нур элдик ыр бий ансамбле уюштурган болсо, бүгүнкү кезек Ак Ниет бий ансамблинде. But you're moving so carefully, let's start living dangerously. Talk to me, baby. I'm going up from this, you take me to the home. Let's lose our minds and go fucking crazy. Oh yeah, 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 I keep on hoping. Доброе утро. Кутман таңыңар менен, бул Ак Ниет элдик бий ансамблинин чоң группасы. Силер жакшы билгендей, биз Сейтек балдар борборунан келдик. Учурда чыгыштын балдары достошот аттуу эл аралык фестиваль өтүп жатат. Бизди кубандырганы бул фестивалга Казакстан, Россия мамлекеттеринен жана өлкөбүздүн бардык аймактарынан көптөгөн катышуучулар келишти. Албетте биздин коллектив активдүү катышып жатат. Принимает активное участие. Бүгүнкү күндүн программасына ылайык Сейтек балдар борборунун Жаш кыял бий ансамбли баш болгон. Бир катар бий топтору менен биргеликте Чыңгыз Айтматовдун Бугене жомогунун негизинде Ысык көл тууралуу уламыш аттуу музыкалык пластикалык спектакль коюлду. Бул спектакль тарых жана маданият жылына карата балдарга тарыхты даңазалоо максатында көрсөтүлдү.
Көк асман, чалкыган көл. Толкундар күн нуруна чагылышып жылт-жылт этет. Мына ушундай сулуулукка шаң кошкон көл жээгиндеги спектакль көргөн адамды өзүнө тартып, өзгөчө маанай тартуулады. Биз күн ысыкта да, суукта да бийлеп көнүп калганбыз. Бул биздин жашообуз, жумушубуз десем жаңылышпайм. Бир аз кыйынчылыктар болду, бирок көрүүчүлөргө жакшы маанай тартуулап, өзүбүздүн чыгармачылыгыбызды көрсөтө алдык. Я думаю, что такие шоу, театральные шоу с участием самих детей... Менин оюмча мындай балдардын катышуусундагы театралдык шоулар эң керек деп ойлойм. Анткени көлдө эс алып жүргөн туристтердин көңүлүн өзүнө бурат. Көл жээгинде биз алгачкы ирет Ысык көл туурасында уламышты көрсөттүк. Муну менен чет өлкөдөн келген конокторго биздин көлүбүздүн ыйыктыгын, сулуулугун, кандай элдер жашагандыгын даңазалагыбыз келет. И что за люди живут на его берегах? Спектаклден соң ошол эле көл жээгинде эстафеталык оюн башталды. Эстафетага жалпы 18 балдар чыгармачыл коллективдери катышты. Атап кетсек, Жаш кыял, Улыбка, Дилгир, Азия Нур, Ак ниет, Ак шоола, Ибарат, Кыргыз көчү, Дея, Асоль, Вспышка, Алай, Жылдыз, Таң шоола, Даткайым, Айкөл, Азия стайл, Махабат, Ритм данс жана Чылтыз. 180 баланын катышуусундагы бүйүр кызыткан бул спорттук оюн бир гана катышуучу балдарды эмес, жон гана көлдөгү эс алуучулардын да көңүлүн бурду. Сейтбекпен, Сабира Муслим кызыммен және Кыргызстандын мактанышына айылган Жаш кыял ансамблімен достугубуз сол улуу бабамыздын мерейтойунан бери башталып келе жатыр. Мынау мерекелериңиз куттуу болсун. Осуну уюмдаштырып жаткан комитетке мыңда бир алгыс айткым келет. Бүгүнкү балаларга жасалып жаткан иш-чаранын баары болашактагы бейбит өмүрдүн кепили ретинде истелинип жаткан дүнүйө. Сейтегимиздин 80 жылдыгы 1000 жылга улашсын. Ең басында спектакль башталды. Спектакль өте керемет өтті. Бұндай спектакльдерді көп жерден көре бермейміз. Өте жоғарғы деңгейде өтті. Сонымен қатар осы эстафетада қызық өтіп жатыр. Ойнап жатырмыз, бәріміз атсалысып жатырмыз, өзіміздің өнерімізді көрсетіп жатырмыз. Өте қызық. Өзгөчө шаң менен коштолгон эстафеталык оюндан соң балдар тамактанып, бири-бири менен достошуп, көлгө түшүп эс алышты. Бул күн ушуну менен эле жыйынтыкталып калган жок. Бардык катышуучулар үчүн Комдагы кереметтер аттуу кызыктуу конкурс башталды. Биз Ташбакка менен дельфинди тандадык. Анткени дельфин бул өзгөчө куткаруучу. Дельфин ар дайым башка жаныбарларды куткарат. Биз дагы ушул дельфин сыяктуу эле бири-бирибизди кыйын убакта бирибизге жардам берели.
Бүгүн көл жээгиндеги легенда деген конкурс боюнча ушул чыгарманы жазадык. Мисалы үчүн ортодо турган бул биздин Кыргызстан. Атап айтсак бул Манастын күмбөзү. Бул жакта пирамида Египет. Нар жагы болсо Кытайдын улуу дубалы. Биздин фестивалга дал келет. Себеп дегенде баардык биз балдар менен достошкубуз келет деп колдорду жасап. Нар жакта болсо көлдү чагылдырган жаныбарлар жазадык. Балырды, тиги дельфиндерди жазадык, осьминогту жазадык, ташбаканы жазадык. Ар кандай жаныбарларды чагылдырганга аракет кылдык. Замечательно то, что наши дети... Эң жакшысы биздин балдардын өзгөчөлүгүндө. Алар бүгүн жаңы мотивтерди, сюжеттерди ойлоп табышты. Бизди кубандырганы чыгыштын балдары достошот аттуу эл аралык фестивалдын ураанын катышуучулар кум аркылуу көрсөтө алгандыгында. Фестиваля международного «Дружат дети Востока» они воплотили в своих, изделиях из песка. Фестивалдын ар бир күнүндө ар кандай оюн зооктун тышкары концерттер дагы уюштурулду. Мисалы бул күнү достук шаңы деген аталыштагы достукту бекемдеген ар улуттун ыр бийин тартуулаган шаңдуу концерт өттү. оюндар болот, эс алабыз көлдүн жээгин. Ар кайсы өлкөдөн келет, достошобуз.
ошондо баардык ушул уюштурган коллективде барыңыздарга ыраазычылык билдирем. Бул күндүн өзгөчө эсте каларлык оюндарынын бири «Менин бактым» деген аталышта балдарга сүрөт тартуу тапшырмасы берилди. Катышуучулардын жарымы ачык асман алдында асфальт бетине сүрөт тартышса, калганы темага ылайык өздөрүнүн ой чабытын кагаз бетине тартып беришти. Кыргызстандын тоолорун тарттык. Эң кымбат бул деген эме үй бүлө. Бул жекте үй бүлө тартылып турат. Бул жекте баласы манас айтып, жанында ата-энеси угуп, келини тамак жасап атат. Бул биздин студиябыз. Ошакта биз аябай бийлегенди жакшы көрөбүз. Биякта биздин үй бүлөбүз. Биз дагы өзүбүздүн үй бүлөбүздү жакшы көрөбүз. Бул деген жаратылыш. Ооба, аябай кооз, ошону дагы аябай жакшы көрөбүз. Бул бир чоң бир үй бүлө. Бул ата-энеси, анан баласы. Биз дарбызды карматканыбыз себеби Кыргызстанда ушундай токчулук, молчулук болсун деп карматтык. Бул Сейтектин 80 жылдыгы болгону, ошол Сейтектин эмблемасын тартып койдук. Чолпон ата рух ордо комплекси. Бул жерге таланттуу балдар топтолуп концертке даярданып турушат. Эмесе фестивалдын жабылыш аземине карата даярдалган гала концерттен кыскача көрөбүз. Куса болуп 4 айда шашып келесиң. Sen болгонсуң күнү түнү эсе тартым, тиктешим жүрөгүмдө ели жүретти. Sen menин асыл жарым ай, ак баламсың. Ак баламсың.
Дорогие друзья, участники и гости нашего фестиваля «Дружат дети Востока». Вот и незаметно прошли незабываемые дни фестиваля. Эти дни были наполнены позитивом и эмоцией, ожиданием и полным красок и ярких звуков. Мы очень ждем, что этот фестиваль будет иметь свое продолжение. И, конечно же, этот фестиваль был посвящен Году истории и культуры, 25-летию независимости республики и, конечно же, нашему родному, любимому, замечательному, прекрасному Национальному центру детей и юношества «Сейтек», которому в этом году исполняется 80 лет. Единственному внешкольному учреждению в статусе национальной и награжденному медалью «Танк». Да здравствует «Сейтек»! Кайсы элдин балдары тарбиялуу болсо, ошол элдин келечеги кең деп айтылат эмеспи? Ал эми келечек ээлерин татыктуу тарбиялоо бир гана ата-эне же мугалим эмес, жалпы коомдун милдети. Бул багытта 80 жылдан бери канчалаган кыргыздын уул кыздарын тарбиялап өстүрүп жаткан Сейтек балдар борборуна мындан ары да ийгиликтерди каалайбыз.